Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттиги темир аргымактуу болду. Кыргызстанда чогултулуп чыгарылган Chevrolet Cobalt унаасын президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов ишкананын жамаатына тапшырып жатып, мамлекет башчы Садыр Жапаровдун массалык маалымат каражаттарына болгон колдоосу тууралуу учкай токтолду. Бул эки машина бул мамлекет тарабынан мамлекеттин саясатын коомчулукка жеткирүүгө салым кошуп жаткан масс медиаларга болгон көңүл буруу деп кабыл алыңыздар. Сиздерден болгон эле бир талап иштешиңиздер керек. Коомчулукка объективдүү, так өлкөбүздө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү жеткирүү сиздердин калемиңиздер аркылуу ишке ашмакчы. Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинде кызматтык унаалары эскирип 10 жыл мурун эле токтоп калган. Акыркы 2 жыл ичи кызматкерлердин маянасы көтөрүлүп, жалпы имарат оңдоп түзөөдөн өттү. Техникалык база жаңыртылды. Анын артынан кызматтык унаалар берилип жатат. Акыркы ушу машина бир 10 жылдан ашык убакыт мурун токтогон экен, ошо боюнча жылган эмес. Ремонтко да жараксыз болгон. Ушул тапта агенттиктин жаңылыктары кыргыз, орус, англис, араб, түрк жана кытай тилдеринде жарыяланып турат. Медиа бөлүм ачылып, анда даректүү тасмалар, подкасттар, талдоо жана аналитикалык программалар коомчулукка чыга баштады. Кабар маалымат агенттиги 1937 жылы алгач Киртак деп аталып, Кыргызстан СССРдин курамына союздук республика болуп киргенден 1 жыл өткөндөн кийин түзүлгөн. Эгемендик алган жылдан тартып кабар агенттиги болуп өзгөргөн. Бул өлкөнүн ички жана эл аралык маалыматтык саясатын координациялоочу жалгыз мамлекеттик маалымат ресурсу болуп саналат.